Жасалма интеллекттин өнүгүшү менен алдамчылардын уурдоо схемалары дагы татаалдашты. Биздин жарандар кандай алдамчылардан коргонуу жолдорун билишет? Келгиле чогуу сурайбыз. Ой, бул афристер деген баары бир выход табат экен. Буларда опыт көп да. Анан эми көбүнчө ак көңүл адамдар жабыркайт. Чоочу номерден чалганда же видео звонок болгондо албагыларынан ссылкалар келет го, ошолорго кирбегиле деп биз ошолорго аябай сак болуп атабыз да. Телефонго алданбагыла, ишенбегиле. Өзүңөргө сак болсоңор эле баары жакшы болот. WhatsAppка SMS келгендерди ссылкалар келип атат, ошолорду ачпаңыздар деп. Жаштар азыр баары эле в курсе, ама улуураак апалар, байкелер алар уже кирип алданып калып атышат да. Ишенбеш керек окшойт. Ишенбеш керек деп ойлойм. Арбаңыздар агайын, урматтуу телекөрөрмандар, Эл ТР каналындагы Чакчу маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Биз ар жуманын шаршемби күндөрү ушул Манас боюнча сөз кылып келебиз. Бүгүн дагы Манас таануу ирими мектептерде деген темада сөз кылганы турабыз. Биздин конокторубуз Чүй областына караштуу Айтылуу Жайыл районундагы Карабалта шаарынан келип олтурушат. Карабалта шаарындагы номер 4 орто мектептин окуучулары жана мугалиме. Андыктан тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда Байел Бекбосунов ошол номер 4 орто мектептин 10 класста окуучусу. Жана ошондой эле кыргыз тили адабияты мугалими, акын жазуучулар союзунун мүчөсү Изати Белекова келип олтурат. Анан ошондой эле Урустан Кенжебеков келип олтурат. Урматтуу коноктор, студиябызга куш келипсиздер. Мына атайын бүгүнкү нөшөрлүү жамгырга карабай, мына эшикте болсо жамгыр төгүп атат, күзгү нөшөр. Ошого карабай Карабалта шаарынан ушул студияга чыгып өзүбүздүн жетишкендиктерди элибизге, журтубузга айталы. Өзүбүздүн окуган ушул мектепти, Карабалта шаарындагы номер 4 мектепти бир даңазалап өтөлү деп келип олтурасыздар. Андыктан эми урматтуу Изати, өзүңдөн баштасак, негизи эле ошол Манастануу ирими ушул мектепте, өзүңөрдүн мектебиңизде качан ачылган, өзүң ушул иримди жетектеп жүргөн экенсиң, деги эле канча жыл болду, канча балдар окуп атат, Манаска кызыгуу кандай? Дегенди уштан баштайлы. Мен Карабалта шаарындагы номер 4 орто мектебинде иштегениме 9 жылдын жүзү болду. Башында мен жөн эле көркөм окуу деген ирим болчу. Анан кийин ошо балдарды Манастын ааламына, Манастын дүйнөсүнө тартуу максатында 2022 жылы Манастануу деген ирим кылып өзгөрткөнбүз. Ошол иримди мен жетектеп келем. Ошол иримдин алкагында биз Манастануу интеллектуалдык таймашына катышып жүрөбүз, Манас айтуу боюнча таймаштарга катышып жүрөбүз. Буйруса азыркы балдардын ошо Манаска деген кызыгуулары жакшы. Жакшы. Мына ушул Урустан, Байелден сырткары да канча окуучу, айрыкча кыздардагы мындай кызыгуулары кандай ушул мектепте? Кызыгуулары жакшы, кыздар көбүнчө ошо Манас айтканга эмес, Манастануу интеллектуалдык таймашына катышканга абдан кызыгышат. Биз райондук таймаштарда алдыңкы орундарды ээлеп келебиз. Мисалы 2022 жылы ошол 22 мектеп катышкан бизде Жайыл району боюнча. Ошол мектептердин ичинен биз 3 орунду алганбыз. Бизден 3 бала барган. Ошолордун Манастануудан мынакей 3 орунду алганбыз. Ошол Манастануу таймашына катышкан балдардын бири мынакей Бекбосунов Байел. Бул жигит Манас айтуу боюнча дагы катышкан. Ошол эле жылы 2022 жылы мынакей Манас айтуу боюнча 2 орунду багындырып келген. Манасчылар абдан көп катышкан, бир 50 чакты катышкан. Ошонун ичинен 2 орунду алып келген. Бул жерде бизде
Мынакей экинчи орун деген дипломубуз да бар. Бекбосунов Байелдики. Үчүнчү орунду алды деген Манастануу боюнча бул 2022 жылы Саякбай Каралаевдин 130 жылдык мааракесине карата алган сыйлыгыбыз, дипломубуз. Бул сыяктуу дипломдор бизде буюрса арбын, ошолордун айрымдарын айтып кетейин. Ушул эле жигит Бекбосунов Байел 2023 жылы дагы Уркаш Мамбеталиевдин жана Сапарбек Касмамбетовдун 90 жылдык мааракесине карата Манас айтуу боюнча биздин деги эле республика боюнча сынак болбоду. Ошондо бизде дагы Жайыл районунда өткөн. Жүздөгөн окуучулардын ичинен биздин мен тарбиялаган бала Бекбосунов Байел дагы экинчи орунду алып келген. Ушундай иштер жүрүп жатат. Булардын баары ошол сыяктуу эле экинчи орун, үчүнчү орун деген ыраазычылык кат. Ошол эмеге балдарды Манас Семетей Сейтек эпостор боюнча ар тараптан өнүктүрүп жаткандыгы үчүн мага алкыш кат, ыраазычылык кат ошо Кыргыз улуттук Манас театрынын директору тарабынан Азим Биймырза уулу тарабынан берилген. Жакшы, ийгиликтер коштой берсин. Анан эми бизде баягы шаарда айрыкча орус мектептер көп да. Азыркы мезгилде жакшы, бирок бала бакча, орус тилдүү бала бакчалардагы манасчыларды чакырып, ошол балдарды Манаска кызыктырып, бир жакшы иштерди баштап атат. Анан сиздердики ушул мектеп боюнча дагы бир биздин телекөрөрмандарга мектебиңиздерди тааныштыра кетсеңиздер да, жалпы эле кыргыз тилдүү мектеппи же жарым орус тилдүүбү, ушундай да болуп калат да. Биздин мектеп Кара Балта шаарында негизи 12 мектеп бар, шаардын өзүндө. Ошонун ичинен 2 эле кыргыз мектеп, калган 10су орус мектеп да. Бактыга жараша ошол 2 кыргыз мектептин бирөөсү 4-чү мектеп. Мен иштейм, биздин балдар окуп ошол жакта келет. Бирок баягы шаар жери болгондуктан болбой эле балдар бир аз ошо биздин расмий тилге басым жасагандар бар да, өзгөчө жаштардын ичиндечи. Анан Манастанууга даярданып аткан учурда ушул жагынан бир аз кыйынчылыктар пайда болот да, шаардык балдар менен даярдангандачы. Себеби булар эң жөнөкөй аттардын токулгасы, боз үйдүн жабдыктары деген нерсени билишпейт, көздөрү менен көргөн эмес да. Биз отуруп ошону интернеттен карап, анан түшүндүрүп баягы балдарга жетсин деп ушул сыяктуу бир аз кыйынчылыктар жаралат, болбой эле. Жакшы, ошентсе дагы мына ушул Манастануу ириминен, Манастануудан ушинтип алдыңкы орундарды алып келатасыздар. Бул да болсо ошол сиздердин эмгегиңиздер, окуучуларыңыздар алдыга чыгып атса, бул мугалимдин өтө бир чоң сыймыгы. Андан кийин эми Байел мырзага сөз бертким келип турат. Байел канча кызыгуу, канча жашыңан артты, өзүң азыр канча жаштасың? Биздин телекөрөрмандарга өзүңдү тааныштыра кетсең. Өзүм 15 жаштамын. Манаска кичинеге кезинен бери эле мындай кызыгуум бар. Анан 12 жашыман баштап Манас айтып келе жатам. Анда Изат эженин сабагы болуп аткан болчу. Анан ошол күнү Изат эже Манас аттап келе деп тапшырма берген. Кыргыз адабият китебинде бар болчу. Анан ошону үйгө барып, эртеси күнү сабакка келип, сабакта отуруп баарыбызды бири-бирден айтырып аткан. Анан мен, анан кийин да Мадина деген кыз бар болчу. Ал экөөбүз мындай үнүбүз ошол Манаска келишип жакшы айткан болчук. Анан ошондо Изатчы мага дагы бир Манас жатта деп айткан. Ошону бир жылдай жаттап, мындай ошого даярданып, анан кийин Манас жумалыгында ошондо мектептин ичинен линейкада ортого чыгып айткам да. Ошондон баштап айтып келатам. Жакшы, өзүң канча бир туугансың? Эң кичүүсү мен, байкем, анан мен болом да. Жакшы, өзү ошол эң кичүү болуп туруп Манаска кызыгып, байкең дагы мындай сага кандай бир дем күч кубат береби, үйдөгүлөр, ата-энең? Ооба, атам ушул Манасты да үйдөн көп ук деп, жатта деп көп айткан. Үйдө жүрсөк дагы телефонго мындай көп узул күн чыгарып алып Манас ук деп ошолорду жаттаткан. Жакшы, мына ошол атаңызга да рахмат кара. Ушул Манас дүйнөсүнө кирип ушуну ук деп, ата-энеге да сыймык да. Бул эми биздин эң Кыргыздагы мактанычыбыз, биздин баягы бир гана дүйнөдө кыргыз эл гана аталып эл экен да.
Манас атабыз бар дейбиз, Уранын ким десе Манас дейбиз, Улутун ким десе Кыргыз дейбиз. Анан биз ушул Ала Тоодо Кыргыз мамлекетин түптөп жашап аткандан кийин эртеңки келечек нээлери сиздер ошол Манасты билип чоңойсоңуздар, эртеңки күнү бир жерде бир чоң кызматкер болуп, министр болуп калсаңыздар, жан дүйнөңүздөрдөн Манас болуп, мугалим болсоңуздар, ошол жан дүйнөңүздөрдөн Манас болуп, кийинки балдарга, урпактарга сиздер өткөрүп бересиздер да. Ошентип биз кыргыз мамлекетин сактап, өстүрүп өнүктүрөбүз. Анан эми анда Байел телекөрөрмандарга эми сөзүбүз кургак болбосун, Манастан айтып берели эми, Макул. Көкөтөйдүн ашын айтып берейин. Жакшы болот. Эй кызылгый кезеңдин кымбатыман аз кымпыйып көрүнүп калган кез экен. Кыйноого түшкөн кыргыздар бөлүнүп калган кез экен. Кайнаган калың Кытайга каматып салган кез экен. Көкөтөйдүн кемеге калмак Кытай манжуга талатып салган кез экен. Манастап жол тартып 40 жоро кирип барганда алган кошо ордунан турбаганын карачы. Арстан Манас барганда атасын көргөн баладай ыйлаганын карачы. Ошондон акырын сүйлөп кеп баштайт. Алдаңай көлүм укчуңа деп баштайт. Көкөтөйдүн кызыгаш көргөнү келген экенбиз. Таланып кара Кытайга Манас өлгөнү келген экенбиз. Кара Кытай манжунун албан түрлүү нери бар. Алакандай журтуңдун албай жүргөн кеги бар. Бипайды салып булашта бек алышар жери бар. Чатакташпай чырдашпай дегенине көнөлү. Маникер тартуу берелиң ат менен алдап салалы. Айланайын Манасым булардын амалын мынтип татабалы. Муну угуп Манастын кары чыгып бетине, чар чыгып көзүнө. Ошондон кошойгон айтып атурганы. О күрпөм көңдөй турганда күлүктү кантип берейин. Күчөгөн экен бу капыр бүгүн алып урушуп көрөйүн. Айдыгым айдай турганда аргыма кантип берейин. Алжыган экен бу капыр бүгүн алып урушуп көрөйүн. Айдыгым айдай турганда аргыма кантип берейин. Атпай кыргыз журт үчүн ажалым жетсең өлөйүн. Жигит бири колдосо жиниганын төгөйүн. Качкыла барым жолумдан калмакты бектеп келейин. Ушулга жылдаган капырды мен бүгүн калканын жерге төгөйүн. Деп карду Манас салганда калмак менен кан Манас чатакташып калганда казандан этти талатып көп калмакка сабатып. Бай мырза келди кан болуп бүткөн бой чаң болуп көкөтөй канга аш кылдык Манас. Көбүрөөк азап иш кылдык Манас. Кара Кытай манжулар этти талап которду. Чабамын деп журтуңду өзүңдү байлап алат бей Манас. Алдаң азап күн башкаңа салат бей Манас. Бай мырзаны көргөндө журту ыйлап келгенде кордукту көргөнчө тулбай тунна чөгөйүн деп ошенти бер Манас. Кара жак камчыны кармай калып имерип нес карадай батырды төбөгө тартып жиберип. Нес каранын ошондо отого ташып ыркырап. Калмак Кытай көп манжу качып берди дыркырап. Карданып камчылап Кудай бетин салбай кал камап кирдиң Манас. Манас хандын кырчору кыйратып жатып калганы. Азиз хандын Алманбет ак балтанын чубагы. Максат эте балбаны улаккандын сыргагы. Арлап өлүп салганы. Арстандарын ошондо Кытайга салып жалжалды. Уйгу туйгу түшүрүп түбүнө чогуу жетерде Кара Кытай кануну түгөлү кырып кетерде. Урук менен мыскиндин Коңурбай низ кара аттан түшө калышып аттарын тартып калганы. Коңурбай ошондо мойнуңа камчыңа салганың. Ашыңа келип күч кылып айыпкер болуп калыппыз. Бул айыпты кечиңиз кечпес болсоң айыпты айланайын Манасым. Ал таш алдаң
Мынаки баштың акесиң үзо барекелла. Ташсайыңа қалмақтың төрөлөрүн ошондо Тизеси жерге бөгүлдү Уң эстен кагып көргөндөй Эрманаска жүгүндү Кайра кыргыз теңдешип, кайра баштан элдешип, бузук кепти ташташып, тамаша кептен башташып, журт ошентип турганда, көкөтөйдүн бок мурун күүгө келип калыптыр, кайра баштан тирилип, тилге келип калыптыр, ойго тоого маникер, жүгүргөндөй болуптур, өлүп калып окуй кайрадан тирилгендей да болуптурмун. Баракелде. Азамат баял, азамат бар бол ушинтип Манас дүйнөсүндө дагы кенен терең изилдеп окуй бер демекчибиз. Эми Рустам, сен да өзүңдү тааныштырып, телегөрөрмандарга айта кетсең. Мен негизи Кара Бата шаарында төрөлгөнмүн. Мен орто мектебин 4-школдо окуганмын. 1-класстан бери Шарык эжем окуткан. Ушуга чоң рахмат. Жана мен Манаста 12 жашыман окуп баштаган болчумун. Жана Макаренкада көчүп кеткен болчумун 5-класстан кийин. Ушу 5-класска чейин 5-класстан кийин мен Саякбай Карабаевга абдан кызыккан болчумун. Кантип 500-553 куплеттерин билип алган. Жана ошондуктан эң биринчи билген жана оңой жаттоого Манасым бул Манастын төрөлүү шоучу. Өзүң канча бир туугансың? Өзүм 2 бир тууганмын. 2 бир тууган, улуусу сенби? Жок, эң кичүүмүн. Жалаң кичүүлөр кыйын экен да мына. Ошентип Манаска берилип, баягы эң кичүүлөр улук болуп чыгат дегенде, ушу Кудайым буйруса мына Манас дүйнөсүндөгү кыргыз мамлекетиндагы көтөрө турган силерсиңер. Ата-энеңер дагы ошол кандай кызыгуусу, кандай үйгө келген адамдар келет үйгө. Манас айтып кой, биздин бала Манас айтат деп айтабы? Айтат. Чоң айтат. Кызыгуу жакшы, Жакшы. Жакшы. Өзүңдүн досторуң, маселен, классташтарың кандай? Классташтарым жакшы, алар да мага ийгилик беришет. Эгерде бир жака же конкурска катышсам, алар мага мындай жардам беришет. Дем берип турат, Дем беришет. Бирок аларга да айтасың, Манасты окугула, мына Манас дүйнөсү жакшы. Кызыгып окусаңар, бала чагын окусаңар, төрөлүшүн окугула, жок дегенде жомок башын окугула деп. Айтам, сабактарына да жардам берип турам. Жакшы. Анда кел, Манастын кайсы жерин айтып берсиң? Манастын төрөлүшүн айтып берейин. Жакшы. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир. Айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кездер Манас 7 жашка чыгыптыр. Мунун аты чоң жинди, Манастын атын ким билди? 40 баланы 40 үйдөн Манас бир күн жыйнаптыр. Чоң Алтайдын талабы Кара Кытай мажбурлап 80 бала келиптир. Сес көргөзүп 40-ына 80 дешип калыптыр. 80-inin içinen boz kalmaktın çoğusu Manastın жолу torodu 80 baba olmadı. Manastın 40 jorosuna töreyim. At semirip болду, аламды бузган көй кашка чогулушуп кырк болду. Тоңсуз келген чорого жакасы алтын жеңижес, кош бадана торгой көз, тоң кийгизди зор Манас. Атсыз келген чорого кара байыр казанат, калбыр өпкө жес канат, кабыш кулак сом туяк, ат мингизди зор Манас. Малсыз келген чорого адырда жылкы алабаш, аргымак будан аралаш, айда берди зор Манас. Бойдок келген чорого оймок коз бото көз, жазык маңдай калем каш, кумурска бел тасма бой, суксур моюн кундуз чач, сулуулугуң айтпай кой, кылтылдаган суудан алып берди зор Манас. Үйсүз келген чорого кырмызы менен чырматкан, уук менен келеге 18 түрлүү сырдаткан, 12 канат ак сарай, салтанаты бир давай, ордо берди зор Манас. Айкөл Манас барында оромпой теп, ордо атып, чатыраш ойноп, дан салып, көксүлөсүн бөрттөрүн ыргап жатып калышты, көңүлдөрү кат өсүп, жыргап жатып калышты.
Ey бәрекелді мынеке. Манас атсыз келгенге ат мінгізіп, тонсыз келгенге тон мінгізіп, бойдап келсе үйлентіп, ушундай канча деген 12 хандағы ошол Манас атабыздын алдына келип, ошол Манас атабыз аларга хандыгын жүргүзүп турган экен, кезинде чоң каганат болгон экен. Мына кыргыз ким болгон дегенде ушул кыргыз деген бул түгөнгөн сайын түтөгөн ушундай түптүү эл экенбиз. Ошол элдигибизди унутпай силердей муундар алдыгы чыгарат деген ишеничтебиз. Эми негизи эле ошол мектептин жетекчилиги дагы мындай кызыгуусу артса, алдагы чуркап, ой ушинтип эле деп турса, ошол мектеп өнүгөт экен, өзөт экен, Манас сабагынабы, кыргыз тилгеби, кыргыз дегеле кыргыз жолунабы, ошол эле комузбу, дастанбы бардыгына ошол жетекчиликтин дагы өзүнүн бир эмгеги болот экен да. Сиздерде ошол кандай, ошол жетекчилик кандай карайт? Албетте, бул ошо башынан колдоо болбосо, биз мынчалык бир кадамдарды таштай албашыбыз керек эле. Биздин Кара Балта шаарындагы номер 4-орто мектебинин директору Саргалдаева Аида Асеевна бул кишинин талаптары абдан күчтүү, өзүнө да талапты катуу коет, алдындагы мугалимдерге, бизге, окуучуларга баардыгына талапты катуу койгон киши абдан. Анан кийин ошонусуна жараша бизге дагы колдоо көрсөтүп турат. Мисалы үчүн бизде баягы коллективде Манас айтуу деген болбодубу? Ошол учурда меценаттарды таап, бизге формаларыбызды тиктирип берип, мисалы үчүн анан Манастанууга баратканда жол киребизди берип, жеткиртип, кайра алып келип, ушул кийип жүргөн формаларды, кийимдерибизди тиктирип берип, ушул сыяктуу колдоолорду албетте көрсөтүп турат. Дайыма мындай алдыга чыкканга бизге шыкак берип, дем берип, өзү кошо жүрүп, дайыма биз менен бирге. Жетекчиликке биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Анткени ошондойдон дагы эле ошол башка мектептер дагы үлгү алса деген тилекти айтат элем. Ошол 12 мектеп дедиңизби? Кара Балта шаары боюнча 12 мектептин экөө эле кыргыз тилинде экен. Кудайым буйруса ошол 10 мектеп кыргыз тилинде болуп кетсин деген тилекти айтабыз. Кыргыз мамлекетинде жашап аткандай. Анан мына ушул дегеле азыркы окуучулардын кызыгуусу кандай болуп атат? Ушуларды көргөндөн кийин башка андан кийин өсүп келаткан жаш балдардын, кыздардын кызыгуусу барбы? Бизде негизи кызыгуу деген окуучуларда ушундай дем, бул жаш балдардын психологиясы. Биз Манастанууга барып, ушундай ийгиликтер менен келгенде атайын ошо администрация тарабынан директорубуз, заучубуз тизим кылып, атайын бизге ошо сыйлыктарыбызды тапшырып, мектептин атынан да ыраазычылык билдирип, ушундай иштерди кылганда өзгөчө мындай кызыгуу пайда болуп, анан мага келишет да, эже мен да катышат элем, катышсам болобу деп. Бул сыяктуу бизде балдар бар. Биз негизи улуу муундан, анан ортоңку муундан кылып даярдаганга аракет кылам. Себеби азыр менин Манастанууга барып аткан балдарым быйыл 10-класста. Анан алар 11-классты бүтүп кетсе, мага дагы керек да. Ошол себептен ушул 3 баланын артына дагы 3, андан кийин дагы 3 деп баягы жаштарына жараша тандап алып, анан эми Манас деген океан да бул бир океанга сүзүп эмес, жөн гана чекесинен аттаганга дагы мындай бой салбай коркуп сүрдөгөндөр көп. Анан ошого мен ошо Манастын дүйнөсүн кызыгамын, кирет элем, окуйт элем деген балдарды тартып четинен акырын баягы Манастын бабаларынан баштап, жет атасынан баштап, бала чагы кылып, даярдап коюп атасың. Өйдөлөп мындай бир буйруса бир 3 топту акырын алып келатабыз, Кудай буйруса. Жакшы, эми өзүңүз жөнүндө дагы мына ушул эмгек кылып, балдарды Манас дүйнөсүнө чакырып, ошол жактан билим берип келатасыз. Кыргыз тили сабагынан, адабияттан, ошол айтып атпайбы баягы мени ушинтип Манасты жаттап кел деп, Манаска көңүл буруп эжекем, мына ушундай ошондон кийин кызыка баштадым деп. Бул мугалимден дагы да, мугалимдин ошол кыргыз тили адабияты мугалими дагы өзүнүн түшүнүгү терең, билими кенен болсо, ошол жерде окуп аткан окуучуларда кызыгуусу артып, алдыга чыкканга аракет кылышат да. Анан эми мына мен жана акын деп да тааныштырып кеттим, жазуучулар союзунун мүчөсү деп тааныштырдым. Ушул боюнча дагы
ушунча эмгек кылгандан сизде да айта кетпесек болбойт. Канча жыйнагыңыз чыкты, кандай ат менен чыкты, акындыкка кандай бул кызыгуу качан башталды? Чоң рахмат, жакшы болот. Эми мен мектепте окуп жүргөндө ыр жазып баштадым эле, сынактарга катышып, бир маданий иш-чараларга активдүү катышкан окуучу болчумун. Ошол катышкан, мисалы үчүн, мырза кыз, жаз периси, күз периси деген сыяктуу сынактарга катышып, анан ырды өзүм жазып алат элем. Саламдашууга, өзүн өзү тааныштыруу дегендергечи. Анан бирок тилекке каршы ошол учурдагы жазгандарымдын эч бирин сактап калбаптырмын. Анан кийин студент кезимде дагы жазып баштадым да. Анан менин бактыма Анатай Өмүрканов, эл акыны, мага сабак берип калып атпайбы? 1 жыл мен агайдын колунан окудум. Дипломдук ишти ошол агайдын колунан жаздым. Анан жетекчим ошол агай болду да. Анан учурдан пайдаланып, бир 10 чакты ырымды компьютерге терип, жазып, чыгарып агайга бердим. Карап көрүңүз. Агай карап көрүңүз дедим. Эми мен жаза ала турган болсом улайын, жаза албай турган болсом ушу баштан таштап коеюн, эми убара болбойн десем, анан агай үйүнө көтөрүп кеткен. Мен да шаштыра алган жокмун. 2-3 күндөн кийин анан кызым кел деп, акырын сүйлөгөн киши го, анан отургузуп алып, жакшы кызым, мындан ары да жаз, өркөнүң өссүн, улант, жакшы жазат экенсиң деп анан бир айтканы бар да. Кызым, сен жаш өзгөчөлүгүңбү же эмне билбейм, сен сүйүү эле ырын жазчы. Башкаларды жазбай эле кой, азырынча сүйүү ырын жаз деди эле. Анан ошо менен баягы сиз айтып атпайсызбы, эмне жыйнактарыңыз бар депчи. Мен эң алгачкы чыккан китебим 2017 жылы Гитар күүсү деген ат менен чыкты. Бул жерде дээрлик бардыгы ошо сүйүү, лирикалык ырлар чыкты да. Андан кийин Тайынемдин жомогу деген бул прозалык жыйнак, балдарга арналган, балдар адабиятына. Мен өзүм мугалим болгондуктан, анан өзүңүз деле билесиз, бүгүнкү күндө балдар адабиятына бой салган адамдар азыраак эмеспи? Баланын дүйнөсүн, психологиясын түшүнүү ар бир адамдын колунан келбейт да. Ошого өзүм мугалим болгондуктан кичине салым кошконго аракет кылып, ошондой бир китеп чыгаргам. Бул менин экинчи жыйнагым, прозалык жыйнак. Андан кийин үчүнчүсү Закым деген бул ырлар жыйнагы, поэтикалык жыйнак чыгардым 2020 жылы. Анан кайра эле 2021 жылы Казакстандагы уюшулган Көкбөрү чыгармачылык бирикмесинин ичинде биз казак-кыргыз көпүрөсү, алтын көпүрөсү деген бир уюм түзүп, ошонун ичинде казак-кыргыздар биргелешип китеп чыгарып баштадык да, бири-бирибиздин ырыбызды которупчу. Анан мен казак эл акыны Талап Таймасуулу деген агайдын ырларын котордум. Ал киши менин ырларымды которду. Анан жарымын казакча, жарымын кыргызча кылып Махабат обону деген ыр менен китебиз, бул менин 4-чү китебим болуп калат, Тарас калаасынан чыгып келди. 21 жылы Тарас калаасынан чыгып келди. Андан кийин дагы бир жыйнак 5-чиси деп коеюн. Эми бул мемуардык чыгарма жазганга аракет кылдым. Баягы ар тараптан изилдеп өзүмдү таанып көрөйүн деген максатта. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинин автору Шабданбек Кулуев дүйнө салгандан кийин тилекке каршы ошо мен жетишкеним ошо болуп калыптыр. Ошол жөнүндө даректүү баян жаздым. Бүгүнкү күндө ал жарыкка чыга элек, бирок ошо типографияда, басмаканада жатат да. Жакшы буйруса, жарыкка чыгып калган Шабданбек Кулуев агайыбыз дагы ушул элтерге канча ирет келди, ошол насаттарын айтып кеткен. Дагы бир калык акиев жөнүндө бир жазгандарын дагы ушуларды элге чыгарсаңар болот деп өзүнүн бир дастан иретинде жазган экен. Ушуга обоңдуп чыгарсаңар болот деп да сунуштап кеткен, бирок көз өтүп кетти кишинин. Бирок мына ушул ар дайым кимин айтылган сайын киши эстелип турат. Эми анда ырга кезек бере эле ушул автордун чыгармаларына бир азырынча бир 2 ыр окуп берсеңиз. Берейин, макул, жакшы болот. Мен эми өзүм мугалим болгондуктан мен мугалим деген ырды окуп берейин. Ошо жыйнактардан ала келбепмин, эми кечирим сурайм, телефондон болсо дагы окуп берейин. Мен мугалим. Күн болуп тийип турган, башканын балдарына баламдай ийип турган. Мен мугалим. Байлыктан бийик турган, балдарга үлгү болуп, ак жакка кийип турган. Мен мугалим.
Балдарга билим берген мандатым болбосо да мактанам ишим менен. Мен мугалим. Кызматым элге синген, турмуштун оордугуна туруштук бере билген. Мен мугалим. Чыдамым бек темирден, балдарга аралашып, баладай күн кечирген. Мен мугалим. Баракелде, мына бир кезекте мугалимдердин да кадыр баркы түшүп, эч бир мындай каралбай калган убакыт болгон. Азыр Кудайга шүгүр, мындай мугалимдин кадыры өсүп, мына ошол өлкө башчылары дагы мугалимдерге маданиятка көңүл буруу башталып атканына мындай караганда ыраазычылык билдиребиз. Дагы тереңдеп, бекемдеп бир бийиктикке чыгарса деген тилекти айтабыз. Дагы бир Кыргызстан окуябыз анан. Макул, анда мен мекен темасындагы ырлардан окуйун. Туулган жерим эсен бол. Туулган жер чөбүк илем суусу мүрөк, көлмөңдө кыналышат ак куу чүрөк, аскаңда аркар кулжа оюн салып, жырткычтар токоюңдан тапкан түнөк. Туулган жер көз сүйкүм адыр сайың, койнуңда оюн салат кулунтайың, таңшыса боз торгоюң тилин безеп, тыңшайсың моокуң канбай уккан сайын. Туулган жер, топурагың нагыз алтын, сагындым сыртта жүрүп билем баркың, колумдан келер болсо туулган жерим, эсен бол, мен ооруюн алып тартың. Баракелде бар болуңуз. Анда кайрадан Манас дүйнөсүнө келсек, байыл сенден сурагым келип отурат. Мына ушул Манас дүйнөсүндө Манаска кызыгуу артып, өзүң дагы мына 10 класстын окуучусу экенсиң, мектепти бүтөргө дагы аз эле убакыттар калыптыр. Негизи бала кезден ойлонот го, мен чоңойгондон бул кесиптин ээси болсом, мындай болсом деп тилек кылат экен да, жаштын тилегин бер деп. Сен ошол азыр ойлоно турган убакка келип калыптыр да. Кайсыл кесиптин ээси болсом дейсиң? Ошо военный жакка тапшырып, армияга барып, ошо армияда калып, ошол жакта Эл жерге кызмат кылып, аскердик жагына? Азамат аскердик жакта, баягы эр жигит эл четинде, жоо бетинде деп бекер айтпайт. Ошол элдин четинде болуп, мекенди сактап, чек араны карап, ушундай болсом деген тилекти кылат экенсиң. Керек болсо ошондой мына аскердик окуу жайлары бар. Аскерден келип туруп кайра окуу улантып, мен ушундай бийиктик даражага жетсем деп тилек кылгандан кийин ошол дүйнөнүн ичинде бүт Манаста ошол нерсе бар да. Аскердик жагы да бар. Манастын бала чагынан эле карап көрсө, бүт ошол кезде эле коргоп атпайбы? Ошол турган жерин коргоп баштап келип, анан Ала тоого ата бабасынын жерин алып, элди бошотуп, мына ошол Манас атабыздын эң биринчи кылган эмгек жолдору да. Баракелде, ошол тилегиңе жет демекчибиз. Анда дагы бир Манастан айтып бересиңби? Макул. Манастын өлүмүнүн үзүнүн айтып берейин. Кабылаңдын жонордо эшигиң каникей жеңең ач деми, иниңиз жаман болду деп эр бакайгаң айт деми, калктын баары дүңгүрөп, кан Манас көздөй бас деми, көдөн көз атпай көп сана, 90-догу кошойдун көзүнүн жашың онталаң эй. 90-догу кошой мен өлбөй тоотоюм Манас сен көнбөй, алдыңкы жолду чаңдатып, кылым журтуң айдатып, карашыма тойбодуң. Кантейин Манаска булаң, сенден мурун өлбөдүм, карт кошойдун ашы деп, Манасым карыяңды көнбөдүң. Каражак айбалта, кайгалатпай ким аштайт, каңгайдан келсе чоң мүшкүл, алакандай журтуңдун мунун айласын табып ким баштайт, дооно саптың айбалта, толгондурбай ким саптайт, тозок бир келсе манжуудан толуп жаткан журтуңдун мунун топ-тобун бузбай
албай ким баштайты белгилүү манас береним мен өттү жанга керегим ысык суусун тоскуча орнотулу чынарым капкайдан жаман иш келсе ким жаза сенче мунарым көзүмдүн жашын тыя албай көлдөтүп канаң ыйлап турамын арт жагынан карасаң 9 улдун кенжеси бир кудайдын пендеси эл амандын эртөштүк эркпей жорткон алып төштүк манаскың эгиз козу түгөйүң эгизим сенден айрылып эл баштап кантип жүрөйүн ата кудайдын кылган буйрук жаяны кесип чечелем алдымда манас турганда манжуудан коркпойм дечелем коңурап ыйла бер төштүк колго алышып тур демиң ой эртөштүк антип турганда токтоно албай бир жанда эмгектеген жаш ыйлап өбөктөгөн кар ыйлап күлдү журттун баары ыйлап көмүлбөй жерге калдым деп баягы көз чалынгана кошой дагы ыйлап ой аманат жаны бурулбай көлүмдүн эрбакай асылым манас өлбө деп көзүнөн агат кандуу жаш акыры кылды куюлуп батырыңыз өлгөн соң абаке бака ыйлабаң акырет сапар баратам менин аманат жаным кыйнаба казасы жеткен өлбөйбү жараткан жазып койгонго чиркин пендеси гана куркурап көнбөйбүң Азамат баракелде карачы ушундай болуп Манас атабыздын өткөндө кандай гана кыргыз кайра бир азаптуу кыйын жолго түшүп баласы Семетей Бухарга апасы менен качып не деген кордукту көрүп кыргыз ошол тоо бузулуп кум болду кум бузулуп тоо болду дегендей не деген гана доорду не деген заманды көргөн эл экенбиз эми Рустам сенден да сурайын ушул мына 8 класс 8 класста окуп атасың азыр кандай өзүң ушул кайсы кесиптин ээси болсом дейсиң чоңойгондо мен максатым врач болуп аткам аны кичинекейден бери айтып жүргөм апам эсте айыктырам эл журтка жардам берем эл журтты айыктырам деп ушул кичинекейден бери ушул максатты коюп жүрөм Азамат ошол тилегиңе жет ошол эң биринчи байлык ден соолук дейт ошондой врач болуп эмгек кылып ошол врач дарылоо кесиби дарылоонун жолундагы Манасты толук окуп чыксаң ошонун ичинде көп нерселер бар да ал жак менен дагы врачтыкты айкалыштырсаң эң мыкты врач болот деп ишенебиз туура айтасыз эми Байел сага Рустам сага кезек берелиби кел Hey at semiri bırık boldu Ağlamını buzgan köy kaşka Çoğuluşup kırp boldu Tonsuz gelgen çoroğu Jakası altın jengiciz Koş badana torgoy göz Ton kiygisti zor manas Atsız gelgen çoroğu Kara bayır kazanat Kalbır öpkö jes kanat Kamış kulak somtuyak At mingisti zor manas Mansız gelgen çoroğu Adırda жылқы алабаш арғымақ будан аралаш ат мингистің зор манас бойдоқ келген чороғо оймоқос боты көз жазық маңдай қалем қаш құмырсқа бел тасма бой сұқсұр мойын құндыз чач сұлулығың айтпай қой қылтылдаған сұлудан алып берді зор манас үйсіз келген чороғо қырмызы менен чырматқан уық менен кереге 18 түрлі сырдатқан 12 қанат ақсарай салтанаты бір далай ордо берді зор манас Айкөл манас барында орынпай теп ордатып чатыраш ойнап дан салып көк сүлөсүн бір төрін ырғап жатып қалышты көңілдері қат өсіп жырғап жатып қалышты баракелде мына ушул негизи бул эми Манас дүйнөсү өтө чоң бир чети татаал оор баягы ат койгондо деле Кыргызда ошону көтөрө алабы дейт го ансыгарындай Манасты айтуу дагы Манаска канча бир миллиондон бирөөгө миңден бирөөгө дегендей ошол Манас атабыздан аян болуп Манасчылар Тыныбектен баштап
Келдибектен баштап Сагынбай, Саякбай, азыркы Уркаш, Сапарбек аталарыбызга чейин ошол ошого гана буйруп, ошол көтөрө алат, ошол айта алат деп буйрулуп келген да. Анан мына ошол силерде окуучулар ар бири ошо Манас дүйнөсүн тааныса экен деп аракет кылып, ошол билим берүү тармагы башка бир жетекчилер ушундай кылып чыгарып атканы бул дагы болсо бизге мындай жакшы десек болот да кыргыздарга. Анан Иззат айым ошол айта кетсең деги эле бул кээ бир ойлошу мүмкүн да. Эми кээ бир билбеген же Манас дүйнөсүн түшүнбөгөндөр эмнеге ушинтип эле жатышат, ушундай эле кылыша берет дегендер да бар да. Манас дүйнөсүндө Манас таанууда эле чакырып эле ушинтип берет, андан көрө компьютерди үйрөнсө болбойбу, андан көрө IT тармагын окутса болбойбу, бул эми эмне бир жаттайт анан унутат кетет да дегендер деле бар да. Сиз деле угуп көрүп жүрсөңүз керек. Ооба. Кандай деп айтат элеңиз? Кечекисин билбеген адамдын бүгүнкүсүнө жолу ачык болбойт дегенди айтам да. Эми Манас деген жөн эле бул ойдон чыгарылган же жөн эле бир эпикалык чыгарма эмес. Манаста кыргыз элинин бардык турмушу, када салты, салт санасы, үрп адаты, деги эле маданияты, жашоо, турмуш өзгөчөлүктөрү, ырым-жырымы, жөрөлгөсү, ырасымы бардык кыргыздын деги эле азыр эле сиз айтып кеткендей аскердик тартиби, ошол эле медицинасы, ошондой эле астрономия деги эле керек болсо таң калсак болот. Бүгүнкү күндө бизде эми жаңы ачылыш кылып аткан нерсенин баары бизде Манаста качан эле айтылып койгон да. Буга чейин биз Манастан эми окуп билген балдар бүгүнкү күндө таң калат да, эже бул бар турбайбы, кыргыздар буга чейин билген турбайбы депчи. Ошол себептен мен айтайын дегеним, ар бир мен кыргызмын деп жүрөгүндө каны ойноп аткан адам өзүн мен мекенчилмин, патриотмун деп төштү кагып эмес, биринчи ошол Манасты окуп алып, Манас дүйнөсүн сүңгүп кирип түшүнгөндөн кийин гана анан мен кыргызмын деп анан төштү какса жарашат го деп ойлойм. Андыктан мен ушул сөздү дайыма окуучуларыма айтып келемин. Сен кыргыз болсоң эгер, Манасты баштан аяк бир окуп кой депчи. Анан көбүнчө окуучулар мынтип келет, эже мен аяктын сөзүнүн жарымын түшүнбөй атам депчи. Мен дайыма айтам, ата-энеңен сура, билбесе чоң ата чоң апаңан сура, таптакыр билбесе мага кел. Мен түшүнбөй атсам, мени окуткан, университетте окуткан профессорлор бар, доценттер бар. Мен бүгүнкү күнгө чейин алар менен байланышым бар. Мен кандай да болбосун сага ошол билбей аткан сурооңдун жообун таап беремин деп айтамын да. Жакшы, абдан жакшы. Мына ошол чындыгында биринчи өзү баягы Манасты эми Манасчы айтып атканда көбүнчө түшүнө албай ыр дүйнөсү менен башталып атпайбы? Азыр эми кара сөз менен мына Шайыр Абдрахман айтып атат. Көпчүлүгү ошол жерде айтып атканда түйүнө комменттер жазып атат. Мен ыр менен айтканда түшүнбөйчү элем. Кара сөз менен чайнап салып бергендей кызыгуу мем артты дейт да. Кээде ошону мугалимдер дагы балким ушундай адамдарды чакырып дагы бир баарлаштыруу окуучулар менен кылса болотпу дейм да. Абдан жакшы, бирок биз баягы Кара Балта шаарында жашагандыктан биз Бишкектен бир аз алысыраак турат эмеспиз. Анан ошо маданият кызматкерлерин, манасчыларды чакыруу мүмкүнчүлүгү бизде мындай жакшы каралган эмес. Ошондой болсо дагы биз Кара Балта шаарында уюшулган Багыт деген адабий борбор бар. Бул поэзия боюнча ошолорду чакырып поэзия кечесин уюштуруп, балдарды ыр дүйнөсүнө дагы тартканга аракет кылабыз. Эми сиз айткандай Манас баягы ыр түрүндө жазылгандыктан окуучулар чындап эле түшүнгөнгө кичине кыйын болот. Буларга кара сөз түрүндө жазылганы жакшы. Анан окуп түшүнбөгөнүн мен айтып берип айтор, кандай болсо дагы баягы ситуациядан чыкканга аракет кылып келатабыз да бүгүнкү күндө. Жакшы. Эми балдарга дагы бере турган суроом, өзүңөр ыраазычылык билдирип, ата-энеңерге, мугалимдерге, досторуңарга, ушу телекөрөрмандарга ыраазычылык билдирип, Айыл сенден баштайлы. Үйдөгүлөрдөн атама чоң рахмат. Анткени ушул Манасты 2 манасы тең жакшы жаттаткан ошо атам болду үйдөн. Школдон болсо Иззат эчеге рахмат. Школдон дагы мага ушул жатта деп
кайсы жагынан дем алат, кайсы жагынан тишлекең жутат дегендерди үйрөтүп жардам берген. Ошо чоң рахмат. Уштан. Мен негизи бияктан 1-класстан 4-класска чейин ушу мектепте окуп жүргөм. Андан кийин мен жакшы окуганман. 5-класстан 7-класска чейин Макаренко көчүр салышкан. 1-класска орус тилдүү мектеп. 10-чу мектеп аралашта, жарымы орус, жарымы кыргыз. Анан бизде көбүнчө 5-классты бүткөндөн кийин отличник окуучуларды ошо Макаренкага барып, ал гимназияда ошол жака окутабыз деп алып кетишет да. Анан бул жигит ошо башталгыч классты бүткөндөн кийин 10-чу мектеп Макаренко атындагы 10-чу мектепке ата-энеси которгон да, гимназия деген аты бар депчи. Анан бул жигит кайра эле өзүнүн мектебине келем деп, кайра келип алган соң, Кайра келип окуп атат, Жакшы. Азыр 4-чү мектепте окуп атат. Келгенден кийин мен Гүлмүр эже сразу мен талантым көрдү, кандай окуйт экенин. Анан биринчи эле чыкканда мени сразу ыры айтканга чыгарышты. Мисалы өзүнүн ата-эне жөнүндө ушарды айтканда, уялбай эле айтып бергенден Гүлмүр эже ушунда мени изат эже айтып турдум, жакшы окуйт жана жакшы манасты айтып атат деп. Ошондуктан мен манасты түнү бою жаттап, анан эптеп кайсы жерде өзүм да түшүндүм, кайсы жерден катуу үн чыгарышты жана кайсы жерден шилекей жутушту өзүм да түшүнүп алган болчумун. Жана мен классыма Гүлмүр эже жана Изат эже рахмат, аларды абдан жакшы көрөм жана алар мага көбүнчө жардам берет сабактарда. Азамат. Жакшы, анда мына Изат эжекеңерге сөз берели анда. Жыйынтыктоочу сөз айтсам, эми Манас деген бул бир чалкыган океан да. Чалкыган океан, буга окуучуларды тапташтагы өтө кыйын. Баягы мындай сөз бар го. Саяпкер өзү жүгүрбөгөнү менен жүгүрө турган атты тандаганды билет депчи. Анан ошондой окуучуларды алып аракет кылып атабыз. Азыр Байел балам айтып кеткендей, биз Байел экөөбүз бир ай даярдангандан кийин анан Манасты ортого айтып чыкканга ошондо батынганбыз да, ошондо даяр болду. Эми ийине жетти деп айтып чыкканбыз. 3 жылдан бери бул Бекбосунов Байел балам менен иштешип келатам. Анан Рустам балам өзү айткандай, бул ошо биздин мектепке жаңы келди. Жаңы келген болсо дагы ошо үнүнүн тембри, күчтүүлүгү, бийиктигин сезип, баамдап, анан ошо Манас дүйнөсүнө тартып, чогуу иштешели деп биз ошо быйыл иштешип келатабыз. Анан дем күч алсын, мындай мотивация болсун деп ушул жигитти бүгүн ээрчитип келдим эле. Анан мен биринчиден ошо өзүмдүн мектебимдин жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Бизге ушундай шарт түзүп, бул жака келип кеткенге дагы уруксатын берип, шартын түзүп, аттап, тондоп дегендей жөнөткөн биринчиден ошо мектептин администрациясына, директору Саида Сеевнага, завучубуз Зикирова Гүлназ Токтомаматовага рахмат айтып кетмекчимин. Андан кийин сиздерге албетте чакырып, ушинтип балдарга бир түрткү берип, шык жөндөм берип, бүгүндөн кийин балдарым билбейм таң атканча Манас окуп чыгат деген ишеничте болуп атам, абдан бир таасирленип кетишти болуш керек. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Ар дайым ушундай жаш манасчыларды конокко чакырып, дем күч берип, аман болуңуздар. Рахмат. Мына ошол өзүңүз айтып кеткендей биз дагы түшүнгөн ошол жетекчиликтериңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай болуп, ар бир баланын, кыргыз баланын дүйнөсүндө Манас каны жүрүп турат да. Анан ошону ойготуп койсо гана дүрт этип жалын от болуп чыгат. Ошондуктан мен ушул Байел менен Рустамга ыраазычылык билдирем, бар болгула. Мына өзүңөрдү көрүп ушул жерден чыккандан кийин дагы башка сезим болот. Бизде силерден кичинекей 6 жашка чейинки дагы балдар келип ушул студиядан чыгып айтып жүрөт элге. Биздин эшигибиз ар дайым ачык. Элтер каналы, мамлекеттик канал Чактүш маданият көрсөтүүсү бул ушул шаршемби күнү Манас дүйнөсүн 10 жылдан бери мына ачык эшик алдында айтып чакырып келип атабыз. Андыктан не дейбиз, сиздер дагы бар болуңуздар. Ошол Манас дүйнөсүндө окуп, атайын ошол мектептен кайра ушул мектепке келип кызыгып артып аткан бул Рустамдын дагы эң мыктылыгы деп айтат элем. Анткени эр жигит кайсыл жерде болсо да эр жигит болот, кайсыл окууну бүтсө дагы мыкты болот. Мыкты чыга турган бала Чыңгыз Айтматов сыяктуу 28 километр жөө басып эле ааламды таныта турган мыктылар чыгат. Сиздердин мектептен ушундай мыктылар чыга берсин демекчибиз. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз, бар болгула.
Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүү соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча эсен туруңуздар.